Толдургүл шаршайында долбоор абдан жакшы, керектүү, маанилүү долбоор экен. Эми биз билим берүү тармагында бардык тармакта жакшыртышыбыз керек да. Анан бул жерде 7 мектеп интернатын реконструкталоо экен да, туурабы? Ооба. Анан Баткен областында кайсы мектеп интернаты кирген? Баткен областына азыр окуучуларга жеткиликтүү үчүн именно Баткен областын талдап жатабыз. Баткен областык борбордук областык мектеп интернатынын инфраструктурасын эми азыр толугу менен бригада карап чыгат. Именно Баткендики боюнча. Калган областтарды так аныкталган. Баткенде канча? Баткен областында канча мектеп интернаты бар? Областык деңгээлде бирөө эле. Кайсы жерде ал? Баткен шаарында. Баткен шаарында. Эмедегичи Кадамжай районундагы Үч Коргон айыл аймагындагы Ал жергиликтүү деңгээлдеги мектеп гимназия болуп эсептелинет. Биз азыр областык деңгээлде түз республикалык бюджетте отургандарды алдык. Сүлүктүүдөчү? Сүлүктүүдө да бар го. Бизде бул Воронцовкада, Таштөбө Жок, Сүлүктүү шаарында. Сүлүктүү шаарында жок, ар бир областта бирден алдык. Бирден эле алдыңыздар. Акылмандын прототиптерин уюштурууга. Рахмат.